бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Улануу дардактуу достор, куттуу студиябызда конокто болсо нон-стоп дуэтинин экс-солисти, учурда жеке ырчы Максат Садырбеков. Угармандарга, көрөрмандарга кайрадан ысык салам узатып коелу. Албетте көрөрмандарга өзгөчө салам, анткени сиздер мени көрүп атасыңар, анан мен кандай экенин гана жүрөктөн айтып атамбы, алдап атамбы, баарын байкап турасыздар. Ошондуктан сиздерге өзгөчө салам. Ал эми угармандарга дагы угуп атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ысык салам, көңүлдү кеч калайын, буюрса алдыңкы сааттар кызыктуу болот деп ишенем. Баса бүгүн өзүңүздүн эң алгачкы ырыңызды презентацияладыңыз. Куттуктайбыз. Рахмат. Алдан жакшы чыгыптыр. Рахмат. Сөз обону кимге таандык? Сөз обону өзүмө таандык. Сөз обону өзүмө таандык. Биз негизи ошо кичине мындай обонун бияктан Бишкектен мындай бир аз чыгыптыр. Анан Таиландка барып, ошол Таиландда жүргөндө, ошол учурда бир аз сагынып атканда, анан ошо Джонни деген досум экөөбүз отуруп алып гитара менен ошо ырлардын баарын, тексттерин, обондорун ошол жерден бүтүрүп бияка келдик да. Ошол 2 айдын ичинде ошо жана Күттүм ай деген ыры. Анан ошо менин ошо бир өзүңө деген ырды ошол жерден мындай бир бышып келди деп айтсам жаңылышпайм. Жакшы. Баса нон-стоп дуэтинин тараганына 6 айдын жүзү болду, жарым жыл болуп калды. Жок, 6 ай деген көп. Январь, февраль. Жок. 6 ай. Мен оюмча ушул жаңы жылдан баштап деп эсептейм. Негедир. Бирок чындыгында жаңы жылдын алдында дагы чогуу эле ырдап эметкен жокпуз. Ошондуктан ошондой эле болуп калды. Бир жарым жыл деп айтсам жаңылышпайм. Билинбей эле жарым жыл өтүп кетип калыптыр ошол убакыттын ичинде. Жалгыз иштеген кандай экен негизи? Ошону айтып бериңизчи, бизге ошол кызык. Жалгыз иштегендин албетте жакшы жерлери, жаман жерлери бар негизи. Ар бир монетада 2 тарабы бар эмеспи? Ошондуктан жакшы жагын деп деле азырынча мындай экен, тигиндей экен деп айта албайм. Бирок чогуу иштегендин бул команданын ар бир оюнан, ар бир өзүнүн жумуштары менен алек болгондуктан иш бат жүрүшөт экен. Ал эми жалгыз болгондуктан бир аз чоюлуп калышы мүмкүн экен. Ошол эле клип тартып атканда, ошол эле ошо биринчи жолу өзүм жүгүрүп клип тартып көрдүм да, мындайча айтканда. Ошондуктан бир аз башкача экен, бирок кызыктуу деп айтсам дагы жаңылышпайм. Анткени өзүң аракеттенип, бирдемке кылып, изденип жасаган эмгегиңдин жыйынтыгы бир башкача экен да, чындыгын. Буйруса келечекте дагы бир мындай дагы ушундай сезимдер болгондо албетте келип дагы айтып берем. Азырынча жагып элетат, баары жакшы эле. Бир аз бар кыйынчылыктар, бирок менин оюмча ушул кыйынчылыктардан өтүш керек. Популярдуулугуңузчу мурункудай элеби? Популярдуу жүргөндө эле. Негизи ошол нон-стопто жүргөндө ушу популярдуулук мындай аябай жакшы келбеди эле. Азыр деле мисалы үчүн анчалык деле мындай резко тааныбай калып анан ким элең сен деген деле болгон жок. Мындай таанычу адамдар таанып эле турат, анткени келбет дагы мындай таанылып калган келбеттей да, мындай жакын бир көп эле адамдар айтып калат. Билбейм, анчалык деле мындай жоголуп кеткемди, бирок сезип атам. Мисалы үчүн жоголуп кеткем сезип атам. Жыргалаевди алып барбай калдык. Жыр кыдырбай калдык. Анан клиптерибизди чыгарбай калдык. Тумар чарт, Аркорки деген көп эле проекттер бар болчу экен. Анан ошонун баары токтоп калганда албетте мындай сезилет. Анда сезип атам, бирок даярданып атам. Демек, бирдемке болуш үчүн адам даярданыш керек экен. Даярдыкка убакыт керек. Жарнамадан соң угушабыз. Тайм кечки шоусу уланууда. Куттуу студиябызда конокто жаңы эле ырдап өткөн нон-стоп дуэтинин экс-солисти ырчы Максат Садырбеков. Максат, клип жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Келиңиздер сүйлөшөбүз. Ошо мен да ошо клип жөнүндө сүйлөшкөнгө келгем. Канча убакыттын ичинде тартылып бүттү? Негизи шашпайын дедим. Таиландтан дагы кадрлар бар. Кудай буйруса көрүлөк адамдар көрүп коюңуздар сөзсүз. Анткени
аябай аракеттенип мындай бир жакшы мындай жеңил эле клип да, ырга жарашыктуу эле, сүйүү тууралуу жеңил клип. Ошол ырды жаралап атканда эле ошо клипти дагы элестетип, анан Айсулуу дагы Таиландка келип калган. Сүйлөшкөн кызыңыз. Сүйлөшкөн кызым. Айсулуу десем түшүнбөй атасыз го. Жок, башкаларга дагы айтып айта кетели. Мен сүйлөшкөн кызым Таиландка келип бир жумага курбу кыздар менен келген да, ошондо биздин байкебиз бар, ошо Талант деген, ошо Таиландта бизди тосуп алган адам. Анан Джонни дагы мындай видео жактында жакшы да, тартканды жакшы көрөт, экөөбүз чогуу жатып алып видеолорду монтаждап, ушундай чыгармачыл адамбыз да. Анан Джонниге кел тарталы, үйрөн деп камераны алып чыгып аракеттенип тартып көрдүк. Ошол кадрлардын жарымы, ошол Джонни деген досум, жарымы деп айтпайм, мындай толук клип болсо бир 30% ошол жерден Джонниктин да салымы бар. 20% Талант деген биздин байкебиз бар, ошол камераны эметип, анан GoPro менен тартып жүргөн, суунун ичинде, тиякта биякта. Анан бияктан Алмаз Кудайкулов деген биздин ошол досубуз клипти монтаждап, анан кайсы жери кемчиликтерин карап, кайсы жери жетпей атса, ошол жерлерге кадрларды кошкон. Алмаз Кудайкулов деген досубуз жардам берди. Буюрса клип чыкты. Ал эми клип негизи Таиландтан тартылган болсо, бияка келсе 1-2 ай деп дагы көп айткым келбей эле. Негизи Бишкек шаарында бир 3 күндүн ичинде тарттык биякта кадрларды. Ал эми Таиландтан дагы бир 3 күндүн ичиндеги кадрлар да. Мындай жалпысынан карап көргөндө 6 күн кеткен, монтажга бир 2 күн кеткен. 9 бир 15 күн деп койсок эчтеке болбойт. 15 күн ичинде тартылган клип, бирок убакыт билинбей эле тиги жумуштарың бар, бул жумуштарың бар, анан ошентип эле узарып кете берген. Баса, ардактуу телекөрүүчүлөр, клип бүгүн ар бир саат сайын буюрса Тумар ТВ телеканалында көрсөтүлөт. Жана биз менен бөлүшүңүз, клип кандай болуптур? Күтөбүз, комментарийлерди дагы. Жазыңыздар, негизи мен комментарийлерди жакшы көрөм. Ооба. Баса, сүйлөшкөн кызым деп калдыңыз. Сурап өтөлү. Нон-стоп дуэти тарагандан кийин дароо эле сүйлөшкөн кызыңызды жарыяладыңыз. Сүрөткө түшүп, Инстаграмга киргиздиңиз. Абдан укмуш комментарийлер дагы болуп атты. Угармандардан көрсө нон-стоп дуэти ушул кыз үчүн тараган турбайбы дегендер да болду. Кандай комментарий бере аласыз сиз буга? Негизи ар кандай чындыгында өзүңүз айткандай эле аябай эле кошмар болду. Аябай жакшы сүйлөгөндөр, адам билген адамдар, наконец-то деген адамдар. Ошол эле учурда ушундай белең сен чопонду таштап кеттиң, анан нон-стоп дуэтти ушул кыз ажыратты деген да сөздөр негизи башында болуп келатып, анан кийин баары түшүндө окшойт. Анткени биз негизи ушул биздин командабыз менен Чолпон, биздин менеджер Эрик, ошондой эле биздин продюсер менен чогуу отуруп биргеликте ушундай чечимге келгенбиз. Анткени мындай бир убакыт келип калды окшойт деген мындай бир сезимдер болду да баарыбызда эле. Анан ошондуктан деп туруп биз жайында эле былтыркы жылы эле жайында эле ушул маалда примерно маалда биз жумуштарыбызды тигиндей кылып туруп сүйлөшүп анан өзүбүзгө мындай акырын даярдана бергенбиз. Күз өттү, дагы жумуштар чыгып калып атты. Негизи жумуштар бүтпөйт экен да. Негизи алдыга койгон эмелериң тигинтиш керек дегендер. Пландардын баары эле жакындап аттан баарын кылып анан кийин ушу жаңы жылдын алдында ушундай чечимге келгенбиз. Ал эми сүйлөшкөн кызым эч кандай бул жерге мындай менин оюмча тиешеси жок деп ойлойм. Анткени анда эле мындай бир жакшы ойлору бар болчу да, ошол мен тууралуу кандай улантабыз деп. Анткени мен жашоону ким менен улантып кетким келип атат. Ошондой суроолор берилет экен да. Кандай дальше мындай кичине алысыраак пландарды коюп көрүш керек экен да. Күнүмдүк жашоо түгөнбөйт да негизичи. Анан ошондон отуруп мен дагы аябай көп ойлондум. Ошондон баштап аябай ойлуу адамдардан болуп калдым. Баса азыр ырдаганда кыздын үнү жаныңызда жетишпегендей сезилеби? Жаныңызда бирөө жоктой болуп мисалы. Негизи байкап көрсөк, бул бир өзүңө аттуу да, кайрмасы деле жок да, мындай ойлонуп көрсөң, мындай куплети дагы бир башкача, анан орто жерин бридж дагы эмес, анан ушундай непонятный ыргылдым. Эмнеге? Анткени мындай өзүм чындыгын айтканда, эмне өзүм мындай үнүм мындай кандай десем, ылдыйды кандай дечү эле? Мындай баритон, жон, мына ушу жон.
үнүм жоом болгондуктан мындай бир высокий голос жетишпейт да. Ана мындайчы бийигирээк мындай ошол чолпондун үнү балким экөөбүздүн ошон үчүн мындай гармония болуп кетчү да, ырларыбызда бийиктик мындай ырларды уксаң чындыгында кечке эле женский высокийди угу берсең дагы мындай тажайсың да бир азчы, анан бир мужской угулат, анан мужскойду уксаң андай высокий керектей сезилет. Бирок негизи биз да өзүбүз көндүрүп койгонбуз буга. Ушул 8 жыл аралыгында ар бир ырыбызда кайырмасы припев мужской женский болуп, ошондуктан бизге да непривычно, элдерге дагы мындай бир башкача болуп. Анан башында аябай эле ошондой угулат мага. Чолпондун да ырын укканда бул жерде бир мужской голос, бул жерде бир мындай что-то башкача болсо деп. Анан убакыт өтүп, кулак көнүп, адам көнөт экен да негизи баарына. Биз деле азыр орозо кармап атабыз. Азыр мисалы үчүн ачкалыкты сезбей элем. Саатты деле карабай элесиз. Ооба, 6:30 болуп калыптыр. Биринчи күндөрү мисалы үчүн аябай эле кыйналып эле 6 уктап эле барып эле 2 саат калды уктап турайынчы деп мындай өзүңдү алаксытып алдап. Ал эми азыр мындай карасаңар энергия бар. Сүйлөшө алам, күлүп алам. Туурабы? Баары жакшыбы? Баары сонун. Ошондуктан адам баардыгына көнөт. Ошол туугандар, менин оюмча силер да түшүнөсүздөр, ар бир комментарийиңиз ушул сен ушул чолпон жетишпей атат, чолпондун комментарийиңиз ушул максат жетишпей атат деген сыяктуу бири-бирибизге жетишпей атат боло берсе, жетишпей келе берет. Ошон үчүн сураныч, көнөлү, акырындап бир жакпай атса бир хорошо деп өткөрөйлү, анан бир убакыт менен көнүп каларбыз баарыбыз. Абдан сонун. Жакшы жооп алдык. Тумар таймда сүрдөткөн суроолор. Кийинки рубрикабыз сүрдөткөн суроолор деп аталат. Ардактуу достор, конокто болсо ырчы Максат Садырбеков. Максат, даярсызбы сүрдөткөн суроолорго? Албетте даярбыз. Сүрдөткөн суроо дегенди мен ошол Тумарды негизи байкап турам да, аябай жакшы көрөм. Анан ошол сүрдөткөн суроо деген теманы билем. Даярмын. Аз бул жерде буну алып салайынчы, бул жерде. Всё. Кеттик анда. Жакыныраак отуруңуз. Баштадык. Сизге 20 суроо 1 мүнөт берилет. Ооба, жок деп жооп бересиз. Ооба, жок. Бат-баттан. Билбейм, ооба, туура болуш керек. Андай болбойт. Ооба, жок. Жаңылбагыла нормально суроо бергиле деп бакырсам болбойт. Болбойт. Эмне болуп атасың десем да болбойт. Болбой калат. Кеттик анда. Атактуулугуңуздан пайдаланып иш бүтүрөсүзбү? Ооба. Сүйлөшкөн кызыңызды алдайсызбы? Жок. Инстаграм баракчаңыздагы негативтерди тазалап турасызбы? Ооба. Атактуулук жашооңузга терс таасирин тийгизеби? Жок. Жылдыз оорусу менен таанышсызбы? Жок. Өзүңүздү башкачылардан өзгөчөмүн деп ойлойсузбу? Ооба. Жакын досуңуз менен мушташтыңыз беле? Жок. Нон-стопту сагындыңызбы? Ооба. Бир эле учурда 2 кыз менен роман куруп көрдүңүз беле? Жок. 93 жашка чыккыңыз келеби? Ооба. Буюрса эмгек сиңирген артист болом деген ойлор барбы? Ооба. Карызга баттыңыз беле? Ооба. Машинада ырдайсызбы? Ооба. Музыкалык аспаптарды ойнойсузбу? Ооба. Ырдардын алдында толкунданасызбы? Ооба. Сөгүнөсүзбү? Ооба. Уктаганда коңурук тартасызбы? Жок. Татуу жасатып көрдүңүз беле денеңизге? Жок. Эч ким көрбөсүн деп СМСтерди өчүрдүңүз беле? Ооба. Анда азаматсыз. Туура жооп бергенге аракеттендим. Азыр байкайбыз, бизде биякта детектор бар. Детекторуңуз барбы? Баарын ачыкка чыгарат, чынбы калпы. Өзүңүздү башка ырчылардан өзгөчөмүн деп ойлойт экенсиз, Ооба. Ойлойбуз. Айтпадым беле ооба деп. Ооба, ошол. Жооп берип койбойсузбу кандай? Эмнеге? Тактайлы да, биз эмнеге эмнеңиз менен өзгөчөлөнүп турасыз? Негизи ар бир адам уникалдуу, биринчиден. Анан мен Борченов болуп бере алам, кааласаңыз. Кааласаңыз Борченов болуп берем. Кааласаңыз тамаша. Негизи ар бир адам уникалдуу, анан менин өзгөчөлүгүм билбейм. Негизи эле мындай өзгөчө адамдай элестетип берем да өзүмдү. Мындай салыштырып көрсөм да мындай бир башкачараакмын да, чындыгын айткандачы. Билбейм эмнеге. Андагы айта албайм, анан артисттерден өзгөчөмүн дебей элемин. Мен оюмча ар бир артист бул жерде мисалы үчүн Арсен менен Нурлан Насипов турат алдында көзүбүз алдында. Эми экөө айырмаланып турат да бири-биринен явно элечи. Ошол сыяктуу эле да. Менин оюмча өзгөчө. Түшүнүктүү. Нон-стоп дуэтин сагыныптырсыз. Ооба, албетте сагындым. Нон-стоп дуэтинде ушул көчө эле ушул жабык
премьерадан кинодон жолугуп калып анан ошол менеджерибиз Эрик менен жаман жолугуп кучакташып эми 8 жыл бою иштеп саякаттап ушул биринчи жолу жашоодо болгон нерселердин баары ошол адамдар менен ачылып дегендей анан туруп эле анан болду деп эле токтотуп эле анан өзүнчө эле башкача иштерди кылып эле алар дагы өз иши менен жүрүп анан ошо болгон эле Instagram мындай кичине мындай жашоосунда эмне жаңылык дегенди билдирип турган ошол эле экен. Анан бири бирибизди мындай эле карап эле лайк басып эле жазып коюп турабыз. Анан ушул жакын көчө эле көрүшкөндө аябай мындай бир кубандым, ачыгын айтканда. Сагынат экенсиң, негизи көп жолугуп калган адамды сагынасың го, ошондой эле. Бул адамдар өзгөчө, анткени именно ушу 17 жашыма баштап 26 чыккан, буюрса 25 жашка чейин мындай ушул так гана жашоодо мындай орун таап өзүңдү изденип келаткан учурда кездешип биргеликте ушундай жолду басып жүргөндөн кийин албетте бир өзгөчө мындай так калтырган адамдар деп ойлойм да жашоомдо. Жакшы. Машинада ырдайт экенбиз. Менин оюмча бул анча деле унчалык мындай суроо деле ыңгайсыз деле эмес. Машинада ырдайм, эмнеси бар экен, машинада ар бир эле адам. Душта да ырдайбыз. Албетте, негизи каалаган жериңен эшиктен деле ырдай беришибиз. Негизи ушул мен эсимде бар. Досторум менен Күрүнкөй улуу Мурат училищеде ошол училищеде окуп жүргөндө бүт жерлерде класста, коридордо, туалетке киребиз, эшикке чыгабыз, көчөдө барабыз, держинкада отурабыз, ырдайбыз. Мындай өзүнчө эле бүт жерде ырдаш керек деген мындай эме бар болчу да биздечи бир принцип. Ырчыбыз деп эле ошентип ырдай берчүбүз. Бирок эми азыр убакыт өткөн сайын мындай өзүң токтолуп эле анан тиякты байкап эле психолог болуп эле анан бүт тиякты баарын карап коюп эле биякта мындай тиякта мынтип сүйлөйлү, биякта мынтип сүйлөйлү деп калат экенсиң. Так негизи каалаган жериңе эле ырдай беришиң керек да менин оюмча. Негизи кандай карайсыз? Мисалы, конокко барып калганда ырчы экен деп ырдап койчу дейт го. Дароо ырдайсызбы же? Эми албетте ырдап беребиз, сүйлөп беребиз, ырдап беребиз. Негизи көп эле болот анда учурлар. Анан Маи кызматкерлери токтотту мисалы. Жок, маи кызматкерлери туруп ырдап берген бул менин оюмча андайлар укканбыз да биз. Ооба, негизи болгон. Негизи мындай ырдап бербейсиңби или сен эмесиң да ырдайсыңбы деген. Бирок көбүнчө диск калтыр деген гаишниктерге жолуккам да. Билбейм, балким илгерки гаишниктер ырдатышчу эшикке тургузуп. Бирок мен ушу опытымда болгон эмес, андай болбойт го деп ойлойм. Негизи туруп алып, бир адамга монтип алдына туруп ырдап берген да бир башкача сезиле берет. Негизи артистсиң да ырдап берчи, ырдасаң ырдап бер дегендер бир четинен мен эме кылат да мындай. Анда сен кимсиң? Охранниксиң, анда мен охранять этип бер анда дейсиң да. Мисалы үчүн сен ким? Сен ким элең? Сен математиксиң. Анда санап берчи деп мындай жөндө-жөндөм. То есть менин оюмча ырчыларды дагы мындай ырчы да ырдап берсин дегенде мындай кээ бирки адамдар рассматривают мындай эме сыяктуу да. Кандай деп айтсак, мурун илгери биздин эмелер шут деп койчу да артисттердичи. Мисалы үчүн, который шоумен кылып, кирип, ырдап берип, көңүл көтөртүп, анан кетип калган мисалы үчүн. Ошондой дагы кээде адамдардан мындай ошондой энергетика сезилет да. Сен ырчы эмес белең, аны ырдап койчу депчи деген адамдар болот. Дегенде эмне дейсиз? Дегенде мисалы үчүнбү? Мисалы үчүн эмне дейсиз? 2-3 учур болгон. Жок, албетте ырдап берген учурлар болот. Ырды тандап, кайсы ырды ырдап берейин, кандай кылалы деп эле ошол жерден эле ырдап берип коесуң негизи. Бирок подачадан зависит. Мисалы үчүн, максат, кандайсыз, ырдап бериңизчи деп күтүп аткан адамга ырдап бергиң келет. Кана ырдап берчи, кана угалы деген адамдарга, мисалы үчүн башкача да. 2-3 жолу болгон ушундай учур. Досторум туулган күнү болуп, бир досум туулган күнү куттуктайын деп барсам, аябай көп адамдар чогулуптур. Анан бирден колу эле жактырбай башташтыбы билбейм мындай. Өзүнчө эле бул эми звезда да, бул эме да гана деп эле ушундай адамдар бар да эми тилекке каршы. Ошондой адамдар менен четке аны чакырып туруп эле отдельно сүйлөшүп, мен негизи сөз менен эле мындай түбүн таап, адамды адам кылып кое алам да.
мушташканга чейин барган эмес белең жок негизи бергичи сен да бергечи жок мисалы акыркы күндөрү чынын айтканда ушу жашыраак кезимде аябай көп эле катышып калыптырмын бирок ушу ырдап баштагандан баштап мындай деле серьезный мушташ деле жашоомдо боло элек экен мындай кол кармашып мындай түртүшүп кеткен балким болуп турат бирок эч кандай мындай мушташ дегенди чынында унутуп дагы баратам конфликттен качат экенсиз да жок конфликтти бүтүрөм сөз менен ооба чындыгында конфликтти сөз менен бүтүрсө болот да эми анын эмне үчүн сөз бар эмне үчүн тил бар дегендей ошондой мамилени чечип ордоруна койгонго сөз менен деле болот экен да негизи абдан жакшы Тумар радиосунда Тумар тайм. Тумар таймда пробка оюну. дал ушундай ардактуу достор 18:41 мекенибизде учурда жол тыгыны дагы башталса керек албетте мен келатканда эле башталган негизи ооба конокто болсо студиябызда Максат Садырбеков таланттуучу нон стоп дуэтинин экс солисти ооба буюрса көңүлүңүздү көтөрүүгө аракетибизди жасайбыз биздин 0312-0101-81 номерин терип байланышка чыгыңыз дагы коногубузга тапшырма бериңиз эң кызыктуу тапшырма берген угарманыбызга белегибиз бар жакшынакай Тумар радиосунун фирмалык белегине ээ болуңуз угарманыбыз бар дароо кабыл алып түргөткө өткөзөлү алло саламатсызбы Алло, саламатсызбы. саламатчылык радио приемниктин добушун азайтып коебузбу Аха. жакшы атыңыз Атым Елена. Елена кош келипсиз пробкадабыз учурда Ооба, пробкада. кайсы көчөлөрдүн кесишинде Советский, Горький. жакшы анда пипилдетиңиз биз ишенели эми кыйкырып койбойсузбу ура 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 деп терезеден башты чыгарып туруп кана кыйкырып коюңуз ура 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 азаматсыз эми дароо тапшырмага өтөлү Елена кандай тапшырма беребиз коногубузга Так, мен тапшырма берем, ооба Айткыла маймылды туура терсин. тапшырмаңыз ушундай тапшырмабы маймыл деген негизи маймыл жылы төрөлгөн ошондуктан анчалык деле оор эмес экен может ойлонуп көрүңүздөр мындай оорураак жеңил оорураак тапшырма барбы Оорураакпы? жеп жеңил экен да бунубуз Кандай тапшырма? Жок. мейли анда Англисче ырдап бериңиз анда. хорошо мейли анда Елена белеңизди кайдан качан алып кетесиз сизге түшүндүрүп беребиз WhatsApp номерибизге жазып коюңуз макулбу Макул. Тумар радиосунун WhatsApp номеринде күтөбүз тапшырманы аткара аланды сразу аткарышым керекпи ооба түзөтүп ушундаймын да кайсынысын тандайсыз биринчи тапшырма экинчи эми келиңиз тапшырма анда англисче ырдап берейин анда ооба англис тилинде кеттик анда кет баштадык Another summer day has come and gone away in Paris or Rome, but wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Let me go home. I had my run, baby, I'm done. Bound to go home. Деп қалды. азаматсыз Примерно. Чалып эштик кой. эчтирсе болот Еленанын көңүлү көтөрүлдү деген ишеничтебиз ооба Елена барык жаныңыздагы курбуңуздарга дагы салам буюрса үйүңүздөргө аман эсен жетип алгыла жакшынакай белегибизди дагы алып кетсин сөзсүз түрдө жакын эле экенбиз Горький советский болсо ооба күтөбүз Тумар радиосунда Тумар тайм. Тумар тайм кечки шоу суланууда ардактуу достор куттуу студиябызда конокто болсо ырчы Максат Садырбеков жана дагы болсо бүгүн сиздин бир тууган эжекеңиздин туулган күнү экен дароо эле куттуктап салбайлыбы түз эфирде негизи мындай кыскача айта кетейин мен эки бир тууганым бар экөө эле да болгону эки улуу эжем бар анан мен кичүүсүмүн анан ошол эжем буюрса жакын арада келет чет өлкөдө жүрөт ал эми ушу кичүүсү бул жерде Наргиз аты бүгүн туулган күнү эки кызы бар Жезден бар красавчик анан учурдан пайдаланып сюрприз катарычы анткени 12-де түн ичинде байланышкам ошол ойдон кана эмне дейт бул гудок кетип атат угулуп атабы барыңызга угулуп атат алло привет Наргиз саламатсызбы Привет.
саламатсыздарбы? Саламатсыз. Туулган күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Ден соолук каалайбыз. Бул Тумар радиосу. Наргиз эже, туулган күнүңүз менен жалпы Тумар радиосунун командасынын атынан куттуктайбыз. Өмүрүңүз узун болсун. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Кыздар. Я в шоке. ошо Это прямой эфир. Ооба, түз эфирде сизди бүтүн кыргыз эли угуп жаткан учурда. ошо жакшы настроение болуп турбу. Азыр мен келем, вообще жыргайбыз. Күтөтөм. Сонун, чоң рахмат. Көптөгөн жакшылыктарды каалайбыз Наргиз эже. Макул. Рахмат. Давай. Абдан сүйүндү. Оо, Жакшы эле жакшы. сюрприз кыла алдыкпы? Ооба, негизи кандай сонун, бир кичинекей эле нерсе менен адамдын көңүлүн мындай еще плюс Сөз менен эле. сөз менен эле. Ушундай касиеттүү күчкө ээ да сөз. Ооба. Бул жакта абдан суранып атат, кат бар экен, анда жаңырта кетейин. Саламатсыздарбы, Тумар радиосу. Кандайсың Максат? Эгер адашпасам, сен Бишкектеги номер 11 Айтматов атындагы орто мектепти бүтүрдүң белең. Класс жетекчиңди унутпай элесиңби? Мисалы, Наталья Владимировна дегендерди дейт. Ольга Александровна дегендерди. Сенин классың бүтүп атканда эсиңдеби келип акыркы коңгурду ырдап кеткен элең. Сенин классың В классы болчу дейт. Жок, менин классым Г классы болчу. Анан негизи мен бүтүрүп 11 класска чейин окуганбыз. 9 класстан кийин кетип калгам. Бирок ошол 11 мектепте мен 5 класстан баштап 9 класска чейин окудум. 3 жыл, ага чейин дагы 1 жыл окуп кеткем. Ошондуктан эң эле ушул мектептердин арасынан окуган жерлерим 65 тиякта биякта окугам да, гимназияларда. Анан ушундай болуп, жашоо маевой путешествие да, өзүм негизи эле саякатка жакын адам окшойт. Анан эң эле көп ушул окуумдун бөлүгү ушул досторум менен ошол 11 мектепте болгон. Албетте аяса айтып кеткен биздин мугалимдерибизди тааныйбыз. Кудай буюрса, эмдиги жылы ушул мектепке, эмдиги жыл ушул жыл эле 10 жылдык качан? 10 жылдык 2 жылдан кийин. 2 жылдан кийин аз калыптыр да. Буюрса 10 жылдыкка барып. Буюрса 10 жылдыкка барып, нормально барып, жакшы белектерди берип, сүйүнүп, барыбыз сүрөткө түшүп, жыргап, өбүшүп, кучакташып, классташтарын көрүп, аларды көрүп, эмне болуп кеткенсиң деп, же эмне болуп кеткенсиң деп, мисалы үчүн жакшы убакыт өткөрүп келебиз го дейм. Жакшы. Бул жакта сигнал жаңырып элетат, шоу башталгандан бери. Бүттү деп. Сизден эч кандай реакция жок. Унутуп калдыңызбы? Унутуп калыптырбыз. Буну силер койгон сайын эле мен эме деп ойлоп атпайм бул. Фон деппи аркадагы? Ооба, фон. Анткени музыка дагы эме экен да, лаунч. Ооба. Үскөл кетем беле. Үй бүлө үскөлдө. Үйдөгүлөр көлгө кетишти деп айтышыңыз керек болчу. Буюрса бир музыкалык чыгармадан соң тапшырманы аткарат экенбиз сандыктагы. Ардактуу достор, өткөрүп жибербеңиз. Буюрса коногубуз Максат Садырбекке укмуш тапшырмабыз бар. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда Тумар Тайм шоусунун соңку мүнөттөрү, ардактуу достор, конокто болсо ырчы Максат Садырбеков биздин эфирде жыйынтыктоочу дагы убакыт келип калыптыр. Ушундайбы, ушундай отношение баягыдай элеби, бат элеби? Баягыдай эле, бат эле. Негизи аябай эле аз бересиз убакыт. Убакыт билинбей өтүп калыптыр. Жыйынтык чыгаралы. Ооба, шоунун башында келишим түзгөнбүз. Ооба, ошо келишимди аткара албай калдым. Ооба, сигнал жаңырышы менен үйдөгүлөр көлгө кетишти деп айтышыңыз керек болчу. Бир эле жолу өткөзүп жибердиңиз десем дагы болбойт. Такыр айткан жоксуз, унутуп калдыңыз. Такыр. Негизи эмес, улам ошондой угуп аттым да, болуп атканда мен ойлоп аткам да, тиги фонуңар түгөнүп калган, кайра артка түрдүрүп атасың, түрдүрүп мына башынан коюпчу. Анан вроде андай деле эмес, фон менен жүрө берет. Менде күнөм баары, кептим баары менде. Мен тапшырманы аткарганга. Аткарабыз, анда ачыңыз сандыкты. Сандыкты ачабыз. Сандыктын ичинде албаңыз. Пам-парарам. Кандай тапшырма болду экен? Ачсаң эле акча деп кой. Ачкыч. Акчаны барып коротуп кел деген тапшырма болсо, ушундай болсо. Анда мен деле аткарып коймокмун анда. Жөн билбейбиз да, кара сандык болуп атпайбы? Кет. Ачсаң эле эмне деп кой, ыр деп кой. Барак экен, кана барак. Кандай тапшырма? Жок экен, эчтеке жок экен. Секретного ингредиента нет. Жок. Тамаш. Калп айтпаңыз. Көпөлөк көп болуп, көкөлөп көркүндөп, көксөтүп, көңүлдү көтөрүп, көк кызыл көйнөгүн көп кызга көрсөтөт. Ушул жаңы матчты такалбай айтып бериңиз. Такалбай кетти да. Оң эле экен, жакшы экен. Көп. Кеттик. Көпөлөк көп болуп, көп.
көпөлөк көп болуп көпөлөк көкөлөп азыр көркүндеп көксөтүп көңүлдү көтөрөт. Келиңиз. Көпөлөк көп болуп көпөлөп. Ладно, токто, силер окуңар эле буну. Ооба, Силер шакылдатып эле саласыз да. Биз шакылдатабыз да. Эми биз деле аракеттенип кана. Кеткенде. Көпөлөк көпөлөк көп болуп көкөлөп көркүндеп көксөтүп көңүлдү көтөрөт. Көңүлдү көтөрүп көк кызыл көнөгүн көп кызга көрсөтөт. Нормально? Болду, жетиштүү дейсизби? Аракет кылдыңыз, жакшы. Буга караганда сиз биринчи алганда эле дароо жакшы окугансыз. Ошондо. Негизи ушундай экен да бул жашоодо. Биздинкиге монтип баштасаң окшош боло калышы мүмкүн. Мындай естественно чыгып кетиш керек экен да. Естественно, башында эле Адам болуш керек туугандар. Адам менен адам. Андан соң эфирибизди жыйынтыктоочу дагы убакыт келди. Сизге биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Буюрса хиттерди күтөбүз сизден. Албетте, буюрса. Биздин күткөнүбүз бул ыр эле болот. Ооба да, клип буюрса. Музыка жакшынакай. Башкача, Эркин микрофон. Эркин микрофон. Урматтуу туугандар, угармандар, айымдар, мырзалар, достор, сиңдилер, кандайсыздар? Көптөн бери байланышпай дагы чындыгында сагынып да кеттир. Мен баарыңыздарга жалындуу ысык салам. Бүгүн кимдир бирөөнүн туулган күнү болсо дагы чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Баардык жакшылыктарды каалайбыз. Иштейбиз, аракеттенебиз. Жаңы идеяларды ушу чыгармачылык жактан жарык дүйнөгө жаратканга аракеттенебиз. Сизден болсо колдоо керек, көңүл керек. Ошол жетишет. Буюрса баарыбызда жакшы болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Бир аз минуттан кийин ачабыз биргеликте. Ошондо дагы бир жакшы ниеттерди алдыга коелу. Сиздерге чоң рахмат. Тумар радиосун аябай жакшы көрөбүз. Жалпы жамаатына. Сизге дагы. Тумар радио #1. Көрүшкөнчө. Чоң рахмат. Ардактуу достор, конокто болгон Максат Садырбеков, ал микрофондо болгон Атажан Гүлкайыр Нурматова. Буюрса эфир аркылуу угушканча жалпыңыздар менен коштошобуз. Бир шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш. Жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм.